Усайд ибн Худайр деген сахаба бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга башынан өткөн көзү менен көрүп таң калыштуу окуясын айтат. Усайд айтат: Кечелери мен туруп Куран окудум. Бакара сүрөсүн окуп жатканымда атымды жакын жерге тушап койгон элем дейт. Жанымда балам Яхя уулум жаткан эле дейт. Куран окуп баштадым, ат пытырчылап кыймылдай баштады. Токтодум, ат дагы токтоп калды. Дагы Куран окусам, атым пытырап ордунда турбады. Дагы токтоп карасам, ат дагы токтоп калды дейт. Мына ушундай боло бергенден мен ошол атка жакын жерде Яхя уулум жаткан эле, балама боорумор ат тебелеп койбосун, же бирдеке майып кылып койбосун деп боорум ачып, баламды алып үйгө кирип жатканымда ушундай башымды асманга көтөрсөм, чырактай бир асманга аппак нерсе көтөрүлүп кетти дейт. Ушул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип Усайд айтып берди. Я Расулулла, кече күнү таңамал ушундай нерселер болду деп айтсам, пайгамбар: "О Ибн Худайр, окуй бербепсиң да, окуй бербепсиң да. Бул сенин үнүңдү, Куран окуган үнүңдү укканга келген периштелер болчу. Жанагы чырактай болуп аппак болуп көтөрүлгөн булар периштелер эле. Эгер таң атканга чейин окуганда адамдар көзү менен периштелерди көрөт эле" дейт. Урматтуу жамаат, сиз үйдө Куран окуйсузбу? Эгер Куран окусаңыз, сиздин үнүңүздү укканга периштелер келет. Биздин үйлөрдө Куран окуп, балаңыз, өзүңүз, кызыңыз Куран окуса, ал үйгө сөзсүз периштелер келет. Ошол Куран окуган инсандын үнүн укканга келет. Куран окуганда канчалаган сооптор бар. Хаббаб ибн Арат радиаллаху анху айтат: Сиз канча нафил намаз окуң, орузо кармаң, садакаларды кылың, жакшылыктарды кылыңыз, бирок билиңиз, Куран окуганчалык соопко жетпейсиз деген экен. Бул Хаббаб ибн Араттын өзүнүн сөзү. Ошон үчүн урматтуу жамаат, Куран окуганга кызыгайлы, үйүбүздү периштелерге толтурайлы. Кыямат күнү ушу периштелер сиздин пайдаңызга күбөлүгү өтүп, о Аллахтын пендеси бул Куран окуйт эле, түндөлөрү Куран окуйт эле, күндүздөрү Куран окуйт эле. Ар күнү бир убакытта Куран окуган Аллах Таалахым баарыбызга насип эткен болсун. Аллахым биздин үйлөрдү Куран окулган үйлөрдөн кылсын. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.